Мына билесиңер, Кубат Алчиевич буга чейин премьер-министрдин биринчи орун басары болуп иштеп келди. Вируска каршы күрөштө оор мезгилде карантин кирип атканда республика штаб ишин баарын өз жетектеп келген. Ошондуктан бул багытта колунан келишинче кырдаалды мына көзөмөлдөп атат, иштеп жатат. Мен да мына колумдан келишинче президент катары жардам берип жатам. Азыр эми шайлоого аз калды. Шайлоого мына 3 айга жакын калды. Азыр эми өкмөт кетирүүдөн эч кандай пайда жок, пайда таппайбыз будан. Колдоо болгон азыр биз эми мүмкүнчүлүк болушунча колдоо болгон адамдык ресурстун баарын мобилизациялап, күчтү бириктирип иштешибиз керек. Колуна кол, бутуна бут болуп, биз өкмөткө жардам беришибиз керек. Азыр эми сындай турган мезгил эмес, азыр жардам бере турган мезгил. Баардык мүмкүнчүлүктү аракет бириктирип, ынтымакта, биримдикте, тартип менен үйлүлүккө каршы турушубуз керек. Азыр өкмөт болсо, мен жогоруда айткандай, парламент шайлоодон кийин конституцияга ылайык кайра курулат. Ошол мыйзамды жол менен алмашат. Бул өкмөт калабы, калбайбы, ошол келген парламент өздөрү чечет. Бул парламенттин укугу. Парламенттик шайлоо болуш керек дегенде ошол. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги туруктуу иштеши керек. Ошондуктан биз мыйзамдуу жол менен кете беришибиз керек. Мыйзамдуу жол менен баардык иштер бүтүш керек.